Зилалиев Lexus үчүн кызматтан кеткен. Министр эмнеге кетпей жатат? Бүгүн 6 февралда Жогорку кеңештин жалпы жыйынында депутат Рыскелди Мумбеков саламаттыкты сактоо министри Космосбек Чолпонбаевга кызматтан кетүүнү сунуштады. Буга чейин Дүйшөнбек Зилалиев өзүнө Lexus сатып алган, анан аны кызматтан алышкан. Ушул эле кырдаалга транспорт жана жол министри Жамшитбек Калилов туш болду. Коопсуздук кеңешинин жыйынында президент аны кызматты ээлөөгө моралдык укугу жок экендигин айтты. Президент ушул маселени качан көтөрөт деп күтпөй эле коелу. Космосбек Сариевич, балким сиз өзүңүз кызматтан кетерсиз деп сурады эл өкүлү. Булак факт кейже. Космосбек Сариевич, көрдүңүзбү? Бүгүнкү сизге берген суроолордун көбү коомдук саламаттык сактоо жөнүндөгү мыйзамга эмес, сиздин унааңызга көбүрөөк кызыгып атат да. Бул өкмөттүн өкүлү Ашырбек Мойдон чыгып койсоңуз, бул өкмөткө өнөкөт болду да. 2016-жылы Замирбек Айдаров деген унаа министри, жол министри, Чайна Роодтун жол тандабасы минип, анан кызматтан кеткен. Өнүгүү фракциясы ушундай талап койгон. Андан кийин Дүйшөнбек Зилалиев дагы Кытай компаниясына Осо Тоолун деген компаниянын 570 жол тандабасы минип, ада кызматтан кетти. А бул эмне үчүн кызматтан кетпей отурат? Мына өткөндө Коопсуздук кеңешинин жыйынында президентибиз айтты. Сооронбай Шарипович айтты. Мен эки гана министрге ушу кемчилигин баса айтайын деп ушул киши менен Жамшитбек Калилович деп. Ал киши моралдык жоопкерчиликти тартам деп кетип калды. Бул киши кете албай кыйналып атат да. Ана мындайда сиз президентти дагы, шеринелишиңиз премьерди дагы, депутаттарды дагы, бизди дагы, элди дагы кыйнабай кетип эле калсаңыз жакшы болмок да. Мен сизге жардам берейин да. Сиз мага жооп бере коюңуз. Мен өзүмдүн сунуштумду айтып атам. Бул мыйзам боюнча берип аткан жок. Мен сиздин ыйманыңыз боюнча суроо берип атам да. Ушунда чатактын башында отургандан кийин министрликтин башында отурганыңыз ылайыксыз. Андыктан мен сизге жардам берейин. Моралдык жоопкерчилик деген бар. Президенттин кебине илиндиңиз, элдин коомчулуктун сын пикирине илиндиңиз. Кой аксагы менен жүз болсо, өкмөт аксагы менен жүз болот да. Сиз азыркы өкмөттүн